Жыл башынан бери Кыргызстанда 5437 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыдан 29,2%га көп. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов билдирди. Анын айтымында жол кырсыктарынын көбөйүү үчүн өлкөдө автоунаалардын саны өскөнү жана жолдордун ага ылайык келбегени себеп. Көпчүлүк жолдордун параметри кыймылдын көптүгүнө жана тездигине туура келбейт. Көп учурда мунун арты адам фактору менен коштолгон кайгылуу окуя менен аяктайт, деди Азамат Исраилов. Анын маалыматы боюнча жол кырсыгынан набыт болгондордун саны да былтыркыдан 15%га көп. Былтыркы 9 айда бул себептен 509 адам көз жумса, быйыл 587ге жетти. Жаракат алгандар 31%га көбөйгөн. 9 ай ичинде автокырсыктан 8298 адам жабыркаган. 2021 жылдын 9 айында чет өлкөлөрдөгү элчиликтердин көмөгү менен 332 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин орун басары Айбек Артыкбаев 20 октябрда маалымат жыйынында билдирди. Чет өлкөдө каза болгондордун көпчүлүгү Орусияда. Расмий маалыматтар боюнча дипломатиялык мекемелер аркылуу 2020 жылы Орусиядан Кыргызстанга 285 жүк 200 жөнөтүлгөн. Ал эми быйыл 5 айда мекенге түрдүү себептерден каза болгон 60 жарандын сөөгү алып келинген. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун маалыматына караганда, жыл сайын орто эсеп менен 15 жүк 200 мекенине жөнөтүлөт. Кыргызстандын 1 миллиондой жумушка жарамдуу жараны чет өлкөлөрдө убактылуу эмгек миграциясында жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого 1 мандаттуу округтардан жалпы 110 талапкерди каттады. Буршайкомдун 20 октябрдагы маалыматына караганда 36 1 мандаттуу округтан 335 адам документтерин толук тапшырган. 14 адам талапкерликтен баш тарткан. Катталган талапкерлердин ичинде Айбек Осмонов, Тазабек Икрамов, Искендер Матраимов, Нурбек Калимбеков, Эльмурза Сатыбалдиев сыяктуу жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары бар. 28 октябрда боло турган парламенттик шайлоого 1 мандаттуу округтан катышуу ниети менен БШКга 381 адам кайрылган. 341 150 миң сом шайлоо күрөөсүн төккөн. 20 октябрда саясий партиялардын жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен бара турган талапкерлердин сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. Жалпы сунушталган талапкерлердин саны 1046 болуп, алардын 669 эркек, 377 аялдар. Майыптуу адамдар 46, 189 талапкер башка улуттан, 267 талапкер 35 жаштан жогорку адамдар. Ордо калаада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын республикалык кеңешмеси өтүүдө. Билдирмеге караганда, иш-чара 21-22 октябрь күндөрү өтөөрү белгиленген. Бүгүнкүсүнө мамлекет башчы Садыр Жапаров өзү катышты. Кеңешме 25 октябрда белгиленчүү жергиликтүү коомчулуктар күнүнүн алкагында өтүүдө. Ага министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация жетекчиси Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинети мамлекет башчынын аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, мэрлер, райондордун акимдери, айыл өкмөт башчылары жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышып жатат. Кытай бийлиги Бейжинде февраль айында өтө турган кышкы Олимпиада оюндарына даярдык көрүп, калкка коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын сунуштап жатат. 3-чү доза 18 жаштан жогорку 6 ай мурда эмделген жарандарга сайыларын 20 октябрда Beijing News мамлекеттик басылмасы жазды. Ошондой эле Олимпиадага катыша турган спортчулардын баары эмдөөдөн өтүшү керек же Кытайга барганда 21 күн карантинде отурат. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясынын маалыматына ылайык, өлкөдө 1 миллиардтан ашуун адам же калктын 78% эмделген. Адистер белгилегенде, жапырт иммунитетке жетүү үчүн калктын 85% вакцина алышы зарыл. Айрым укук коргоочу топтор Кытайды адам укуктарын одуно бузуп жатканы үчүн айыптап, эл аралык Олимпиада комитетинен оюндарды жылдырууну талап кылып жатышат. Кыргызстандык ардагер балбан Чынарбек Изабеков Грециянын Луткари шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Изабеков 20 октябрда эркин күрөштөн 51 жаштан 55 жашка чейинкилер арасында 100 кг салмакта күч сынашты. Изабеков алгач биринчи айланпада ирандык Фарзат Хусейн Хиланини 8-4 эсебинде жеңди. Экинчи айланпада америкалык Эрик Отис Хенклени 8-0
эсебинде таза утту. 3-чү айлампада польшалык Адам Чошканини 5-0 эсебинде жеңип, алтын медалынын ээси болду. Чынарбек Кезабеков ушуну менен эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатында 6-чы жолу катышып, 3-чү жолу дүйнө чемпиону болду. 19-октябрда башталган күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионаты 24-октябрга чейин уланат. Анда 36 жаштан 60 жашка чейин 5 категорияда ардагер балбандар күч сынашууда. Кыргызстандан 6 балбан барды.